аялды ыраазы кылуунун 4 дережесин айтпасам болбойт, 4 жолу. Биринчисине бүгүн көп коомчулукта урматтуу мекендештерим аял кишилер бар. Аял киши күйөөсү бар, бирок ар дайым өзүн жалгыз сезет да. Күйөөсү бар, өмүрлүк жолдошу бар, ар дайым өзүн жалгыз сезет. Турганда, басканда, жатканда чогуу жүрүшөт, ар дайым жумушта да, кантиндерде чогуу, ар дайым чогуу бирге, бирок аял киши ар дайым өзүн жалгыз сезе берет. Чын жүрөктөн уга билген кулак, чын жүрөктөн түшүнө билген, чын жүрөктөн аны түшүнө билген, сүйгөн жүрөк керек ага. Биринчи, ыраазы кылуунун биринчи жолу сейилдөө, түнкү сейилдөө, кечки сейилдөө. Жумуштан келесиз, балдарыңызды аласыз, аялыңызга айтасыз. Баягы үйдө дагы жүрө берип, майда иштер чарчатат, ал майда иштер маалек болуп, башка болуп, же ал дагы иштеген аялдар болсо, жумуштан тажап, чарчап келет. Кечки сейилдөөдө, келечектеги болгон пландар тууралуу сүйлөшөсүз. Келечекте мындай иштерди кылабыз, балдарыбыз мындай окутабыз, мындай кылабыз. Сен супер кайнене болосуң, мен супер кайната болом айтып, келечектеги нерселерди сүйлөшөсүз, өмүрлүк жолдошуңуз менен жакындык өтө катуу пайда болот бул жерде. Ошол ашыкча стресстерден арыласыз, парктарга, бактарга чыгат экенсиз, ошентип балдарыңызды ойнотуп келип эле жатып албастан ары карап, жок, маани бериш керек. Эмне үчүн аял киши күйөөсү болуп туруп өзүн жалгыз сезет? Маани бербейт да. Өмүрлүк жолдошу аны түшүнбөйт, аны укпайт. Ага телефон болсо болду, келет телефонго, телевизорго карайт, жатат, ошол болду. Маани бериш керек экен, урматтуу мекендешим. Кечки сейилдөөнү өмүрлүк жолдошуңуз менен кылыңыз. Анан экинчиси, күтүлбөгөн белектер аял кишиге өтө жагымдуу. Күтүлбөгөн белектер. Өзү каалап жүрөт качандан бери, же айтып жүрөт, ошону күтүлбөгөндө бериш бул аял кишиге өтө жагымдуу болуп эсептелет. Күтүлбөгөн нерсени берүү. Негизи эле урматтуу мекендешим, андан кийин айтпасам болбойт, кечиресиздер, төшөктө күчтүү болуш керек эркек киши. Эгер акчаң дагы, бийлигиң дагы, байлыгың дагы болуп туруп, анын дагы өзүнүн жеке каалоолору бар, аны кылбасаң болбойт. Ошондон кыянат пайда болот, ошондон көчөгө кетип калыш пайда болот, ошондон ар нерселер пайда болот. Урматтуу мекендешим, ошондуктан эркек киши ден соолугуна маани бериш керек. Ден соолугун караш керек. Кечки сейилдөө, күтүлбөгөндө өзү каалаган нерселерди белек кылып берүү. Анан урматтуу мекендешим, кызганыч маселесин туура түшүнүш керек. Кээ бирлер кичине бирөө менен башка мындай кылыпсың, андай кылыпсың дей берет да. Өзү эркектер келип чокуп алып кете турган, товарын алып кете турган жерге аялын соодагер кылып коюп койгон. Анан кызгана берет да. Биринчи шартты аткар, ал жерден ал аялыңды. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, урматтуу мекендештерим, эр азамат жигиттер. Мына айылдан бирөөлөр шаарга келет, шаарга келгенде эле неге көзү түшөт? Сонун иномарка, жакшынакай унааны бир жаш бала минип, анан жанында сонун бир кыз баланы отургузуп алып кетип аткан болот да. Билебиз ал кандай кыз экенин. Билебиз ал башында кимдики экенин. Антип мактанганын кереги жок, урматтуу мекендештер, урматтуу шаарлыктар. Сен дагы өзү айылдан эле келгенсиң. Анан бүгүн эле машина алып, тачка алып, ар кандай кыздарды сайраңдатып жүрөсүң. Бул ишиң жакшы эмес. Аял кишини кызган, эгер сүйөсүңбү, сүйгөнүңбү, анда артка отургуз. Аны баарына реклама кылып, мени көрүп койгула деп машинаны алды да, сонун машина деп бардыгы карайт, караса жанында кызы менен жаш жигит кетип аткан болот да. Аялыңды, келинчегиңди артка отургуз. Баарына реклама кылып мактанбааны, мактабааны. Шаарга түшүш негизи кооптуу болуп калды азыр. Апаң менен көчөдө жүрө албайсың да, азыр паркка кире албайсың. Бүт 2 жаш болуп чокушуп алып отуруп аткан болот да. Ошо кыз балдарга айтарым, көрүнгөн даракка сөйөнүп алып, өп жүргөн эркек сага үйлөнөбү? Сени апа катары көрөбү? Ойлонушуң керек, карындашым, ойлонушуң керек. Сага кыска нуска, кээде байкең айтпаган, кээде атаң айтпаган сөздөрдү айтып атам. Алдап кетет сени. Ишенип кой, алдап кетет. Анан ушул маселени айтпасам болбойт. Азыркы Европанын кинолору, Американын кинолору, азыркы биздеги көрсөтүлүп жаткан
нерселер, бүт эле медиа тармагы ушул нерсеге жаман үйрөтүп атат да. Кыз бала өзүн көтөрүш керек. Баягы сүйбөгөнгө сүйкөлбө деген сөз бар го, бул эң туура сөз да. Сөз түрдө жигит досторун алып келип гитарада ырдап 5-6 жолу гүл берип, андан кийин жалынып, андай кылып, ошондо гана кыз ойлонуп көрүшү мүмкүн да. Аркасынан 3 ай жүгүрөт, андан кийин кыз бала ойлонуп көрөт. Каяктан келип атат бизге? Сүйүү жактыбы? Бар ата-энесиге жол. Ал үйлөн болду. Ага жалынып, эркектик кадыр баркыңды түшүрүп өзүңдү кор кылба. Эркек болушуң керек го сен. Сага ошондон дагы бардык кыздарга жагуунун, бардык кыздарды сүйдүрүп койдун жолун айтсам, сага жакпашы мүмкүн. Себеби сенде жалкоолук бар да. Бул эмне десең, сен өзүңдү үстүңдө иште. Тилдерди үйрөн, акчаны басып тап. Туура, акчасы барлар дүйнөдө сонун жашайт. Сообу барлар акыретте сонун жашайт. Соопту дагы көп сооп тапкың келсе, акчаны көбүрөөк тап. Себеби акча менен бир мектепти салып коесуң, өлгөндөн кийин дагы сага сооп жетип турат да. Түшүнүктүү болду. Ошондой экен, бүгүн өзүңдү үстүңдө иште. Жаш баласың, 20дасың, 25тесиң. 20 жашыңа чейин сенин сулуулугуңа карашат. Ой, красавчик сулуу жигит экен деп. 20дан кийин акчаң чечет сен кандай экениңди. Сулууң бир тыйын болуп калат. Ошондой экен, урматтуу жигит, мен сага айтарым, бүгүн өзүңдү үстүңдө иште. Көрүнгөн артынан чуркаштын кереги жок, кажети жок. Пилус спортсмен, пилус бизнесмен, геликте келип, кандайсың десең, бардыгы сөзүн таппай калат. Мына заводу бар экен, мына фирмасы бар экен, мындай жерде иштейт экен десе, ким кызын бербейт? Берет. Ошондой экен, өзүңдү үстүңдө иште. Бүгүн кооз жашоого алданып калба. Ушул бойдоктук учур 15-35 аралыгы жаш жигиттер көп алданып калат да, чыргалчылыкка, кыздарга, башкага көп алданып калат. Анан өмүр бою иштеп өтүп кеткенин өзү билбей калат да. Сен ушул учурда өзүңдү кармап бутка туруп алсаң, кийин сонун үй бүлөң болот, адалынан. Сонун балдарың болот, красавчик балдарың, кыздарың болот, сонун жашоо болот. Сен эгер ушул учурда өзүңдү токтотуп калсаң, бул учурда көп адашып калат. Кудай сактасын адашкандан. Кудай сактасын. Кечки сейил, Андан кийин урматтуу мекендешим, качан үйлөнүш башка деген темаларда кимге үйлөнүш өтө маанилүү да. Үй бүлө куруу эмес, кимге үйлөнүү өтө маанилүү. Мындай кичине кечиксин, бирок адашпай турган болуш керек да. Кээ бирөөлөрдүн акыл деңгээли өтө күчтүү. Мисалы кыздардан деле хафиза, Куран жаттаган, аңгеси билетиге окуганы көп жерде окуган, бирок бир алкашка туруп чачып калган учурлар болот да. Туура эмес. Ошондой кызбы, ошондой окуган кызбы ата-эненин мажбурлоосуз, атанын мажбурлабастан, апа дагы мажбурлабастан кыз баланы сонун жерге берсе, окуган балага. Мисалы бир күндө абетке чейин миллионер, абеттен кийин копейкасы калбаган миллионерлер бар. Бизнесте күйөт, банкрот болот. Азыр банкрот болуш өтө оңой болуп калды, жеңил болуп калды. Таңдабай, анан кеч курун, андан өткөн кедей адам жок. Ошон үчүн байлыкка ишенбей эле, акылына ишенсе, ал акылдуу адам банкрот болгон учурда кантип чыгып кеткен жолдорду билет да. Бар жокту түшүнүп турат ал. Себеби неге анын ишенген нерсеси байлыкка, акчага таянган эмес, анын акылы бар да мунун ичинде. Эгерде мен бир нерсени жазып, мына жерге печатты коюп, мына кагазга коюп койсом, кагаз күйүп кетет, каракчылар уурдап кетет, муну бирөө алып алышы мүмкүн. А бирок мен ушул кагаздагы нерсени мээме коюп койсом, мен өлмөйүнчө бул нерсени менден эч ким тартып ала албайт. Эмне айткым келет? Билим ушундай нерсе, эч жерге таштай албайсың, эч жерге коюп кое албайсың. Бул өзүңдө болот, собой болот ар дайым. Бул менен сен көп нерсе кылып кое бересиң. А сырткы нерселер, да, туура, сырткы нерселер бир удар болушу мүмкүн, бизнесиңе, үй бүлөңө, башкаңа, бирок сен ар дайым чыгуу жолун билесиң. Неге? Чыгуу жолу бул сырткы нерселерге эмес, муну ичиңе байланган да сеники. Ошондуктан бул ичке көбүрөөк иштеш керек. Өзгөчө ушу жаштык учурда көбүрөөк ушу башыңа маани бер. Акча таппа макул, иште туура макул. Бирок ушу мээңе көбүрөөк иштеп алсаң, өмүр бою мага рахмат айтып өтөсүн, ишенип кой.
Бул нерсени сен бекеринен көрүп калган жериң жок азыр. Көрүп атасыңбы? Демек Кудай Таала мени себеп кылып сага ушул нерсени жеткирип атат да. Кудай Таала эртең сурайт, ошону жеткирдим мен, сен эмне кылдың деп. Сага жетип бартабы сен ошону кылышың керек. Амал жүзүндө, сөз түрүндө эмес. Албетте наразы болбош керек, ыраазы болуп жашаш керек, кандай жашоодо болбойлу. Урматтуу мекендештерим, ыраазы болгонду үйрөнүшүбүз керек. Аял киши дагы, эркек киши дагы.